Машинага жасалма номер таккандарга 30 000 сомго чейин айып салынышы мүмкүн. Жол кыймылы коопсуздугун камсыздоо башкы башкармалыгынын жетекчисинин орун басары Иманалы Сарыкулов автоунаасына жасалма номер тагып алып жүргөндөргө айып пулдун көтөрүлө турганын жогорку кеңештин жалпы жыйынында айтты. Бүгүн парламент Кыргыз Республикасынын айрым мыйзам актыларына өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу мыйзамдын бириктирилген долбоорун экинчи окууда карап жатышты. Депутат Сайдулла Нышанов азыр номери жок жана жасалма номер тагып алып жүргөндөргө кандай айыптар салынаарын сурады. Өз кезегинде Сарыкулов эки учурга тең эреже бузуулар кодекси боюнча 10 000 сом айып каралганын айтты. Нышанов өкмөт сунуштап жаткан өзгөртүүдө бул айыптар канчага чейин жогорулаганына кызыкты. Жол кыймылы коопсуздугун камсыздоо башкы башкармалыгынын төрагасынын орун басары айып пулдар бир кыйла эле көтөрүлгөнүнө токтолду. Жаңы сунуш боюнча жасалма номерди пайдаланып жүргөн болсо 20 000ден 30 000 сомго чейин айып салынат. Эгер өзү жасаган факты аныктала турган болсо 30 000ден 60 000 сомго чейин каралып, чара сот аркылуу көрүлөт, деди ал. Сарыкулов өз сөзүндө автоунааны бир учурда гана номери жок айдоого уруксат берилерине токтолду. Эгер автоунаа Кыргызстандын аймагына кирип тиешелүү каттоодон өтө элек жана мамлекеттик номер бериле элек болсо 10 жумушчу күндүн ичинде бардык диагностикадан өтүү үчүн номери жок айдаганга болот. Депутат спирт ичимдигин ичип унаа айдаган айдоочуларга айып пулду 10 эсеге көбөйтүүнү сунуштады. Бүгүн 11 декабрда жогорку кеңештин жыйынында депутат Азамат Арапбаев спирт ичимдигин ичип унаа айдаган айдоочуларга айып пулду 10 эсеге көбөйтүүнү сунуштады. Анын айтымында айрым масалалында унаа айдагандар үчүн салынган 17 500 сом айып пул аз болуп сезилет. Айып пулдун өлчөмүн көбөйтүү керектигин билдирди. Жол коопсуздугун камсыздоо башкы башкармалыгынын жетекчисинин орун басары Иманалы Сарыкулов спирт ичимдигин ичип унаа айдагандардын жазасын күчөтүү боюнча аракеттер көрүлүп жатканын айтты. Парламентте Кыргыз Республикасынын айрым мыйзам актыларына өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу мыйзам долбоору каралды. Мамлекеттик каттоо кызматы. Кыргызстанда 1 300 000 автоунаа катталган. Мамлекеттик каттоо кызматынын төрагасынын орун басары Айнура Туйбаева парламенттин жалпы жыйынында депутаттардын суроолоруна жооп берип жатып, 2019 жылдын 1 декабрына карата 1 300 000 машина катталганын айтты. Ал республика ичинде ишеним кат менен канча киши автоунаа айдап жүргөнү белгисиз экенин билдирди. Сол рулдуу болуп кирген унаалар кантип оң рулдууга айланып калат? Чоо жайы парламент жалпы жыйында автотранспорт каражаттарын ээлеринин жарандык укуктук жоопкерчилигин милдеттүү камсыздандыруу жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамына өзгөртүү киргизүү тууралуу мыйзам долбоору каралды. Ал 3-чү окууга киргизилген. Депутат Аалы Карашев Кыргызстанда канча автотранспорт бар экенине, анын канчасы ишеним кат менен жүрөрүнө кызыкты. Туйбаева 2019 жылдын 1 декабрына карата 1 300 000 машина катталганын айтты. Анын ичинен ишеним кат менен канча машина жүргөнү белгисиз, деди ал. Ал ошондой эле кийинки убактарда автоунааны өзүнө каттаткандардын саны өсүп жатканын белгиледи. Быйыл 1 декабрга карата 400 000дей автоунаа кайра каттоодон өтсө, мурда бир жылда 100 000ге жетпеген автоунаа кайра катталчу. Азыр жарандар өздөрүнүн жоопкерчилигин сезип өзүнө каттатып жатат. Андыктан ишеним кат акырындык менен кетип жатат деп айтсак болот, деди Туйбаева. Мыйзам долбоору жыйынтыгында добуш берүүгө жөнөтүлдү. Сүлүктүдө шахтада ууланып 4 киши каза болду. Баткенде Сүлүктү шаарындагы шахтада газга ууланып 4 киши каза болду. Бул тууралуу Өзгөчө кырдаалдар министрлиги кабарлады. Андан алынган маалыматка ылайык, окуя 10 декабрда саат 5 чамасында Сүлүктөдөгү Ормон аттуу көмүр казган шахтада болгон. Маркумдардын сөөгү жакындарына өткөрүлүп берилди. Учурда тиешелүү текшерүү жүрүп жатат. Кыргызстанда шахталарда адам өмүрүн алган кырсыктар утур болуп турат. Буга чейин октябрь айында Кызыл Кыя жана Сүлүктү шаарындагы көмүр шахталарында өз алдынча көмүр казып жаткан 6 адам газга ууланып каза болгон. Кырсыктан соң өкмөт башчы Мухамбеткалый Абылгазиев атайын жыйын өткөрүп, шахталардагы коопсуздук эрежелерине көзөмөлдөө күчөтүүнү тапшырган. Санкт-Петербургдагы жардыруу боюнча сот өкүмү чыкты. Орусияда метродогу жардыруу үчүн айыпталган теге кыргызстандык жана өзбекстандык 11 адамга карата сот өкүмү чыкты. 10 декабрда 2-Батыш округдук аскер соту чыгарган өкүмгө ылайык 29 жаштагы Абро Разимов өмүрүнүн аягына чейин түрмөгө кесилди. Сот аны теракттын негизги уюштуруучусу деп тапты.
Анын агасы 31 жаштагы Акрам Азимов 28 жылга эркинен ажыратылды. Калгандары 19 жылдан 28 жылга чейинки абак мөөнөтү чегерилди. 2017 жылы 3 апрелде Санкт-Петербургдун метросунда жардыруу болгону, андан 15 киши каза таап, 50дөй киши жабыркаганы кабарланган. Бир да террордук уюм бул каалабаа үчүн жоопкерчиликти өз мойнуна алган эмес. Кийинчерээк Орусиянын ФСБ кызматы теракты мурда Кыргызстанда туулган Орусиянын жараны 22 жаштагы Жан Кечти Акбаржан Жалилов уюштурганы тергөөдө аныкталды деп жарыялаган. Ал эми аны уюштурууга катышы бар киши катары Акбар жана Аброр Азимовдор камакка алынган. Кыргызстанда туулуп, кийин Орусиянын жарандыгын алышкан бул ага-инелер өздөрүнө коюлган айыптарды четке кагып келе жатышат. Антошканын ижарачысы кайрадан камакка алынды. Жарылуу болгон Антошка кафесинин ижарачысы кайрадан камакка алынды. Бул тууралуу шаардык ички иштер бөлүмүнөн билдиришти. Маалыматка ылайык, кырсык болгон күнү кафенин ижарачысы Абдил Карыпбековду убактылуу кармоо жайга киргизишкен. Бирок райондук соттун чечими менен ал үй камагына чыгарылган. Прокурорлор баш коргоо чарасын өзгөртүү тууралуу өтүнүч менен кайрылышып, Бишкек шаардык соту аны канааттандырды. Абдил Карыпбеков кайрадан тергөө абагына киргизилди. Эске салсак, 8 ноябрда Чүй проспектиси жана Эркиндик бульварында жайгашкан тез тамактануучу жайда жарылуу болгон. Анда 13 адам ар кандай жаракат алып, кафенин бир кызматкери каза болгон. Эрдоган Ливияга аскер жөнөтүшү ыктымал экенин четке каккан жок. Туркия президенти Режеп Эрдоган орусиялык Вагнер жеке аскердик компаниясы Ливияда иш алып барып жатканын билдирди. Бул тууралуу BBC'нин түрк кызматы кабарлады. Ливияда аскерлерди жайгаштыруу маселесине келгенде Вагнер жеке аскердик компаниясы Орусиядан ал жакка өз кишилерин жөнөттү. Эгер Ливия бизге кайрылса, биз да ал жакка аскер кызматкерлерин жөнөтөбүз. Бул айрыкча аскердик коопсуздук жөнүндө келишим түзүлгөндөн кийин маанилүү, деди Эрдоган. 2011 жылы жарандык согуш башталып, өлкөнүн расмий жетекчиси Муаммар Каддафи өлтүрүлгөндөн кийин Ливияда кош бийлик орногон. Чыгышты парламент жана улуттук армиянын кол башчысы Халиф Хафтар жетектеген армия көзөмөлдөйт. Батыш чөлкөмүндө Триполиде Бириккен Улуттар уюмунун колдоосу менен түзүлүп, эл аралык коомчулук тааныган улуттук ынтымак өкмөтү жайгашкан. Көптөгөн булактардын маалыматына караганда, Вагнер жеке аскердик тобу Хафтар тарапта куралдуу кагылышууларга катышууда. ЖМКлар ондогон аскерлердин өлгөнүн кабарлаган. Орусия Ливиядагы жарандык согушка катышы жок экенин билдирип келет. Үй камагындагы Зарылбек Рысалиев Араб Эмираттарына учуп кетти. Азиз Батукаевдин мыйзамсыз бошотулушу боюнча кылмыш ишиндеги фигуранттардын бири депутат Зарылбек Рысалиев президент баштаган расмий делегация менен Бириккен Араб Эмираттарына учуп кетти. Зарылбек Рысалиев үй камагында жана ал өлкөнүн сыртына чыгууга укуксуз. Август айында Бишкектин 1-май райондук соту аны үй камагына алган эле. Ички иштер министрлигинин 24 KG сайтына билдиргендей, тергөөчүлөр Рысалиевдин сыртка чыгышына уруксат берип же бербегенин тактап жатат. 1-май райондук соту болсо Рысалиев менен кошо дагы 14 адамдын иши өзүнчө өндүрүшкө алынып сотко келелектигин билдирди. Юристтердин айтымында, эгер Рысалиев тергөөчүгө айтпай өз билемдик менен өлкөдөн чыгып кетсе, анда анын бөгөт чарасы өзгөрүшү мүмкүн. Крим төбөл Азиз Батукаевдин мыйзамсыз бошотулушу боюнча иш ушул жылдын январында кайрадан карала баштаган. Октябрда ал сотко өттү, бирок андан бери отурумдар ар кайсы себептер менен улам кийинкиге жылдырылып келет. Айыпталуучулардын катарында мурдагы президент Алмазбек Атамбаев баштаган мурдагы чиновниктер, медиктер бар. Батукаев 2017 жылдын апрелинде нарындагы абактан айыккыс тартка кабылды деген негизде бошотулган. Ал кезде Зарылбек Рысалиев жаза аткаруу мамлекеттик кызматынын башчысы болуп турган. Абдылдаев 2020 жылдан тарта кант диабетинин дарысы арзандайт. Милдеттүү медициналык камсыздандыруу фондусунун башкы адиси Жолдошбек Абдылдаев кант диабети менен жабыркаган оорулуулар мамлекеттик кепилдик программасынын алкагында арзандатылган медициналык препараттар менен камсыздаларын айтты. Бүгүнкү күндө милдеттүү медициналык камсыздандыруу фонду кандагы канттын көлөмүн текшере турган медициналык жабдыктын 50% төлөп берип жатат. Ал эми 2020 жылдан тарта кант диабетине каршы колдонулган метформин дарысы жеңилдетилген рецепт менен бериле баштайт. Бул тууралуу Жолдошбек Абдылдаев Спутник Кыргызстан радиосуна маек куруп жатып билдирди. Анын айтымында, милдеттүү медициналык камсыздандыруу фондусунун каттоосунда кант диабетине каршы колдонулган 58 дары жана 3 медициналык багыттагы жабдык турат.
Бирок бюджеттен бөлүнгөн акча каражатынын тартыштыгынан улам учурда кандагы канттын көлөмүн аныктай турган медициналык жабдыкка гана 50% жеңилдик берилип келүүдө. 2012 жылы жеңилдетилген рецепт менен бериле турган кандагы канттын көлөмүн аныктоочу медициналык жабдыкты милдеттүү медициналык камсыздандыруу фондунун маалымдамасына коштук. Ошондон тарта ар бир оорулууга 200 данадан берилип келген. Ал эми 2018 жылы биз аталган норманы дагы көбөйтүп 5 данадан бере баштадык. Ошондой эле эндокринологдордун сунушу менен 2020 жылдан тарта кант диабетине каршы колдонулган метформин дарысын жеңилдетилген рецепт менен берүү пландалууда. Учурда берилчү препарат ар бир бейтапка ылайыкталып аныкталууда, деди Абдылдаев. Ошондой эле ал кант диабетинен жабыркаган оорулууларга Саламаттыкты сактоо министрлиги тарабынан жыл сайын глибенкламид жана десмопрессин деген препараттар акысыз түрдө берилиши керектигин кошумчалады. Үй ээси байкабай мышыгын кир жуугуч машинага жууп салган. Улуу Британиянын Ливерпул шаарында мышык 20 мүнөт кир жуугуч машинада айланып аман калган. Бул тууралуу чет элдик басылмалар жазып чыгышты. Маалыматка ылайык, Пози аттуу мышык кир жуугуч машинада турган кийимдин арасына кирип калган. Үй ээси Кортни Драри аны байкабай кир жуугуч машинаны иштетип салган. Кортни мышыктын миоологон үнүн угуп, бирок кайдан чыгып жатканын түшүнбөй койгон. 20 мүнөттөн соң ал мышыгы кир жуугуч машинада калганын билип, машинаны ачканда Пози жансыз абалда болгон. Дароо анын жүрөк өпкөсүнө массаж жасап, мышык миоолоп баштаганда мал доктуруна жеткирген. Мал доктурунун айтымында Кортни убагында Позиге массаж жасап, жаныбарынын өмүрүн сактап калган. Кырсыктан кийин үй ээси кир жуугуч машинанын эшигине иштетер алдында мышык жоктугун сөзсүз текшерүү керек деген эскертме кат жазып койгон. Учурда мышык акырындап калыбына келүүдө деп жазылат маалыматта.